Жогорку соттун төрайымы отставкага кетти. Жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакирова отставкага кетти. Бул тууралуу анын кеңешчиси Ибрагим Нуракун уулу сот тармактагы баракчасына жазып чыкты. Ал бул кызматты 9 айдан бери аркалап келет. Кече 30 январда Бакированын 9 айынын отчетун жарыяланган. Жогорку соттун басма сөз кызматы Нургүл Бакирова өз каалоосу менен кызматтан кеткенин билдиришти. Ал президенттин атына кызматын өз каалоосу менен тапшыруу жөнүндө арызын берди. Кече 30 январда Бишкекте жолдошу аялын бет талаштыра тээп жерге сулата койгон видео соц тармактарга тарады. Буга байланыштуу Ленин районунун ички иштер башкармалыгынан маалымат таратышты. 30 январда саат 23:00 милицияга Ахунбаев жана Чапаев көчөлөрүнүн кесилишинде күйөөсү аялын сабап жатканы тууралуу чалуу түшкөн. Ал жерге милиция кызматкерлери барган. Ошол эле күнү саат 17:30 чамасында алардын конокто болгону жана ал жакта ооз-2 уруша кеткени аныкталган. Аял көчөгө чыккан учурда жолдошу артынан чыгып, ага кол көтөргөн. Факты каттоого алынды. Бирок аял милицияга арыз жазуудан баш тартып, эч кандай дооматы жоктугун билдирген деп жазылат милициянын маалыматында. Турмушка чыгуудан баш тартканы үчүн кыргызстандык кыздын бетин, мойнун бычак менен тилип салган. Бул тууралуу Хурриет маалымат агенттиги жазып чыкты. Маалыматта окуя Стамбул шаарындагы бир мейманканада катталган. Чакырыктан улам келген милиция кызматкерлери 28 жаштагы кыргызстандык кыздын бети, мойну тиленгенине күбө болушкан. Анын жанындагы 40 жаштагы Кадыр аттуу түрк жараны кыз өзүн өлтүрүүгө аракет кылды деп билдирген. Ал мени ала жипти аттадың деп күнөөлөп жатат. Биздин ортобузда ошол үчүн уруш болгон. Андан кийин ал душка кирип кеткен. Ал жактан пивонун бөтөлкөсүн сындырып, өзүн кескилеп өлтүрүүгө аракет кылды. Мен колундагы бөтөлкөнүн сыныгын алып, токтотоюн десем, мени жек көрөрүн айтып, менден качып баштады деп тергөө учурунда жооп берген. Ал эми Кыргызстандын жараны болсо, анын айткандарын калыпка чыгарып, ал Кадыр менен 3 айдан ашуун тааныш экенин ачыктаган. Ошондой эле ал ага турмушка чыгуусун сунуштаганда макул болбой койгон. Ал анын паспортун тартып алып, ошол күнү уруш чыгарган жана аны өлтүрүүгө аракет кылганын билдирген. Бул боюнча кылмыш иши ачылып, эркек жаран кыргызстандык жарандын жанына жакын жолобоого тил кат жаздырып бошотушкан. Баткенге курулган жаңы үйлөр 1 жыл өтпөй тешилип калды. Чек арадагы жаңжалдан улам талкаланып, кийин кайра калыбына келтирилген үйлөр тешилип жатат. Бул тууралуу экс-депутат Гүлгакы Мамасалиева айтып чыкты. Бийлик көкбет, Баткен эли нааразы кылып, өзү элдин үнүн укпаганы аз келгенсип, сүйлөсө элдин оозун тыйып баса калат. Былтыркы куруп берген үйлөрдүн кебетесин көргүлө. Мамасалиев белгилегендей, бийлик куруп берген үйлөр өрткө жана курал огуна туруштук бербейт. Кечеги атышууда жаңы үйлөр элек болуп калган, тешилип. Ташиев өзүбүз чыгымды толуктайбыз деди эле. Тажик мамлекетин аяп, азыркыга дейин мал-мүлк жоготууларын бийлик толуктап бере элек. Салып жатканда айтканбыз, бул үйлөр өрткө жана курал огуна туруштук бербейт деп. Элди жетимсиретип сапатсыз жука үй салышты. Ошондой эле активист чек ара аймагына курулган. Мындай үйлөр талапка жооп бербей турганын кошумчалаган. Бул үйлөрдү сыртынан бышыкташ керек. Чек арада мындай үйлөрдү салууга болбойт. Кирпиштен жер төлөөсү бар үйлөр керек. Оңдоп, сыртынан кирпич менен бышыктап, былтыркы болгон чыгымдарын төлөп берүүсүн талап кыламын. Булак, Баткен пресс. Бүгін 30 январь 2022 жыл бияк Южный портал. Мына биздин юктун инженерлери Жумагулов Улан. Басыр Улан. Келсең өтіп тұрды. Буйруса ачылды. Көгартагы туннелди эки жагынан казган куруучулар жолуккан видео. Түндүк түштүк альтернативалык жолунун Көгар ташуусу аркылуу өтө турган туннелдеги штолнянын өтмөгү казылып бүтүп, ал эми негизги туннель боюнча иштер улантылууда. Аны 2022 жылдын соңунда аяктоо пландалып жатат. Бул туурасында Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен кабарлашты.
30 январда туннелдеги штолниянын өтмөгү казылып өттү. Азыр негизги туннел боюнча иштер уланып жатат. Түндүк түштүк альтернативалык жолдогу туннел менен катар эле бийиктиги 4 метр болгон штолниянын өтмөгү казылып жаткан. Ал чукул кырдаал жаралган учурда элди жана автоунааны эвакуация кылганга мүмкүнчүлүк түзөт деп билдиришти аталган министрликтен. Ал арада соцтармакка штолниянын өтмөгүн туннелдин эки тарабынан казып келип, ортосуна жеткенде жолуккан куруучулардын видеолору тарады. Алар бири-бирин куттуктап, каалоо тилектерин айтып жаткандыгын угууга болот. Экономиканы алдыга көтөргөн, элдин ынтымагын арттырган, бизди алдыга сүйрөгөн, ак жолдой жол болсун деген ошол жердеги ачык маанай менен кубанып турган адистердин бири. Бир катарлары кубанычын жашыра албай кыйкырып, шуула түшкөн аркы четтегилерди да куттуктап, ачылды буйруса деп жатканы да кадырдан көрүнүп турат. Туннелдин узундугу 3890 метр, туурасы 10 метрди, ал эми бийиктиги 9 метрди түзөт. Бул эки тилкелүү кыймылга мүмкүнчүлүк түзүп берет. Салыштыруу иретинде айта кетсек, Төө Ашуудагы Көлбаев атындагы туннелдин туурасы 6,2, ал эми узундугу 4,5 метрди түзөт. Кудай буюрса мен ала түндүк түштүк альтернатива жолундагы эң узун штолнидин бүгүн аттырдык. Кудай буюрса ак жолдой жолдордон болсун а. Мындан кийин эми кичинекей. Кел эми, омогуңа бир калоо тилек айтып коюңуз эми, эң улуу сиз. Эмнедейбиз? Көмөр жүк жол ачылды. Ушул жолу жакшы жолдордон болуп, эки жакка каттоо асфальт айланып турдум эми. Кел эми улан. Өзүң ушул жолдо башынан бери катышып келатсың туннелде. Бир-эки сөз сүйлөп кой эми. Не дейбиз? Жакшы ак жолдой эки элдин кыргыз элибиздин ынтымагын көтөргөн, кыргыз элибиздин экономикасын көтөргөн, бизди алдыга сүйрөгөн жакшы ак жол болсун. Келіңіздер, бурaya düşsün. Gel, түндүк менен түштүктүн эли ынтымакты болсун. Ынтымакты болсун. Жол ачылды. Ынтымакты болсун. Ура! Ура! УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев Баткен облусуна болгон сапарында 2021 жылы октябрда өлтүрүлгөн Жигитали Темирбаевдин туугандары менен жолугушту. Маалыматка караганда, жолугушуу учурунда Жигиталинин апасы менен тайэжеси тергөө иштеринин жүрүшүнө наразычылык билдиришти. Алар Жигитали Темирбаевди өлтүргөн адамдарды жоопкерчиликке тартууну суранышты. Камчыбек Ташиев аларды сабырдуулукка чакырып, ишти көзөмөлүнө аларын айтты. Маркумдун жакындары ага жазган арызын беришти. Окуя тууралуу айта кетсек, алдын ала маалыматка караганда Жигитали менен жубайынын ортосунда уруш чыккан. Кылмышка шектелип кармалгандар маркумдун аялынын бир туугандары болуп чыккан. Алар Жигиталини өлтүрүп, денесин жириктеген деп божомолдонгон. Дененин бөлүктөрү ар кайсыл жерден, ажатканадан дагы табылган. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгында Жигиталинин денеси 9 бөлүккө бөлүнгөнү такталган. Дененин калдыктарын дааратканага таштап, топурак менен көмүп салышкан. Жогорку сот судьялардын айлыгы 160 000 сомго жетерин төгүндөдү. Жогорку соттун басма сөз кызматы судьялардын айлыгы тууралуу түшүндүрмө берди. Анда былтыр 1 июлдан тартып маяна көбөйгөнү, инстанцияларга жараша судьялар учурда 46 000 сомдон 60 000 сомго чейин алар айтылат. Негизги айлыкка ар кандай кошумча төлөмдөр бар экени белгиленген. Кошумча төлөмдөр менен чогуу эсептегенде деле судьялардын айлыгы Финансы министрлигинин маалыматында көрсөтүлгөндөн ал да канча аз. Мындан улам министрликтин ал маалыматы туура эмес деп айтылат билдирүүдө. Мунун алдында Финансы министрлиги 2021 жылы президент чыгарган жарлыктын аткарылышы тууралуу маалымат берген. Анда былтыр судьялардын айлыгын орто эсеп менен 81 000 сомдон 160 000 сомго чейин жогорулаганы жазылган. Аскер кызматкерлериники орто эсеп менен 21 000 сомдон 28 000 сомго чейин. Ал эми медицина кызматкерлериники 8 000 сомдон 13 000 сомго чейин. Маданият кызматкерлериники 7 000 сомдон 11 000 сомго чейин көтөрүлгөн. Баткен районунда жүздөгөн гектар жерлер элге үй салуу үчүн берилет. Жакынкы күндөрү Баткен районунун Карабак, Дара айыл өкмөттөрүндө элге үй куруу үчүн жер тилкелери берилет. Бул тууралуу акимчиликтен кабарлашты.
Маалыматка караганда жер тилкелеринин бардык документ иштери бүткөрүлгөн. Райондун акими Учкунбек Жорубаев ал жерлерди көрүп чыкты. Бүгүнкү күндө Карабак айыл өкмөтү 300 гектар жерди тургундардын турак жай салуусу үчүн бөлүп берсе, Дар айыл өкмөтү тарабынан 148 гектар жер бөлүнүп берилет. Аким айыл өкмөт башчыларына жана тийиштүү жетекчилерге жерди тез аранын ичинде муктаж болгон жарандарга бөлүп берүү тапшырмасын берди. Сокулук районунун Төмөнкү Орок айылында граната табылды. Бул маалыматты тастыктаган видео соц тармакка тарады. Андагы айтылган маалыматтарга караганда 2021 жылдын күз айларында техникалык каражат менен казылган ал жер Сейдебүбү апа көчөсү менен бир кесилишкен айдоо жерде болгон. Акипирес милиция тосмого алып жаткан сүрөтүн жарыялады.